Çoğu ayağı жақсы қармайды екен. Бұяғы мына күйі қылаңдай болып тұрып, çok қармап күй еткен мына. Şu kүйіші. Şu mayda нашар болгондуктан текшерүүгө апарып көрдү бизде пробага эле. Күйүшү жакшы, чогуу жакшы. Бүгүн келдим мен 1 тонна алып кетейин деп. Сегиз машинаны бүгүнкү күндө Каракулжа районуна алып келип, ар бир айыл өкмөткө азыр бирден машиналар келди. Дегенде көмүр арзан болуп, үйү жылуу отурса дагы жакшы да. Рахмат ошо президентке. Мына ол кече 3 сомдук көмүр балдар. Алып келип кече жакканмын, мынандай болуп күйүп атат. Чоң аябай жакшы кармайт экен. Буягы мына күйүп мындай болуп туруп, чоң кармап күйүп экен мына. Şu kүйүшү. Çikolata koysan, tülü salıp koysan, tanıtıkça turat eken kүйüç. Bunu hazırdan içine salıp koyamam. Berke 7 somduk, 6 somduk kömürge karaganda mınal ekonom boludat da kıylaç ekese. Biroq kүйүшү табы берке көмүрдөн калышпайт. Аябай жакшы, эрке жакшырдан болот. Мага мисалы үчүн лично мага жакты да бул көмүрчү. Лайф жастасың дедиң. Ошо 3 сомдук көмүрдөн канча алдыңыз эле өзү? 3 сомдук көмүрдөн мен биринчи Отуруп алып, дем албадым, ошондо көрүнөт эле, эки камерага тең. 3 сомдук көмүрдөн биринчи барып пробага bir 20 килограмм алып келип жагып көрдүм. Адан кийин мерге келгенден кийин 5 килограмм алып келип коём. Уже бүгүн дагы келтире дагы алам да. Кудай кааласа. Эми мурун 4 тонна көмүр менен чыгат элем. Азыр Кудай буйрса 2 тонна көмүр менен чыгам деп ошо жакшы нетип отурабыз го. Көмүр жакшы. Өкмөткө рахмат. Анан муну эмеден кадрдан көргөндөр эле мындай күйбөйт. Жок, анан ыш чыгат дегенде сөз болуп атат да. Жок, ыш деген жок экен. Эми ол билбегендер башка көмүргө алмаштырып алганбы, кандай экен билбейм. Мына көмүрдөн лично мен өзүм жагып атам, бала чакам деле турат, ыш жөнүндө жалып жок, жакшы. Айлыктарга деле муну курпай алгыла деп көрөк сен эме кыла элеңсе бул бир мындай дегенде сүйлөсөңүздөр жакшы болот. Жана электр катчылыгы болуп аткандан кийин балдар üşүбөсүн дегенде эле кылып атат, абыл алгыла дегендей эле. Жок, бул эми мен башка көмүрдү айта албайм. Мына именно мына биз сатып алып аткан көмүр, баягы биздин базабызда турган көмүр. Ошол көмүр жакшы экен, жакшы экен. Şu көмүрдөн алып жакса болот да. Элге деле жардам да бул көмүр. Эми 5000 сомдон деле көмүр келди, ага караганда бундан 2 эсе көмүр алат да. Бул эми сапаты жагына караганда одон бир аз калышат, бирок акчасынан актайт да. Негизи чындыгында эсептеп көргөндө бул 6000ге 1 тонна көмүр алгандан көрө 2 тонна көмүр алып алсаң, бул паште 1,5 тонна көмүрдүн немеси болуудай да, пайдасы болуудай. Жакшы. Bir sezonda kança tonna жалгасыз кышта? Bir sezonda 4 tonna жагат эле мына пешкегечи. Быйыл ойлоп атам, ошо айттым го, ошо 2 тонна көмүр менен чыгам деп, 2 тонна 2,5 тонна менен мага 1,5 тонна көмүр эконом да. Ошол менен. Атыңызды кайталап койсак, Атым Маматали. Фамилияңыз? Фамилиям Алим. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Ош облусунун Каракулжа районунда турабыз. Дал ушул жерде Каракулжада президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов өзү келген. Жана күнү интернет сайттарга чыккан 3 сомдук көмүр мына келип олтурат. Бул жерде азыр жалпы 8 кооба бар. Баасы 3 сомдон мына ушул жерге сатылууда. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол Каракулжа районунун борбору Тагыраагы Биймырза айылына түшүрүлдү. Баасы 3 сом 1 килограммы. Жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда көмүр аябай жакшы дешет. Күйүшү дагы, сапаты дагы. Ал эми баасы болгону 1 килограмм 3 сомдон. Жана президенттин Ош облусундагы өкүлү баса белгилеп өттү. Буйрса мындай көмүр Оокат, Кара Суу райондоруна дагы жеткирилет. Мына уже адамдар алып баштады. Эми чындыгында бул көмүрдү баштап ушу Каракулжа районуна биз өткөндө bir машина жөнөткөнбүз. Ошо турган жерибизге 29 тонна көмүр келип түшкөн экен да. Азыр келсек мына бүгүнкү күндө баардыгы толугу менен сатылып бүтүптүр. Демек элдин
көмірге болгон кызыгуусу жакшы, көмүрдүн сапаты жакшы болгон үчүн ошо 29 тонна көмүр кетиптир да. Анан ошондуктан элдерге жаккандыктан анан айыл өкмөттөрдөн, ошол акимчилик тараптан кайсы жерге заявка берсе, мисалга, ошодон аз кылып Каракулжа районунан баштадык, себеби дегенде ушул районго көмүр менен камсыз болгон сал начарлап болуп атты да. Ошондуктан 8 машинеге бүгүнкү күндө арыз беришти, заявка беришти. Ошо 8 машинени бүгүнкү күндө Каракулжа районуна алып келип, ар бир айыл өкмөткө азыр бирден машиналар кетти. Канча тоннада айтсак болот ошо келген жалпы? Жалпысы 180 тонна экен, ошо 8 машиненики. Сапаты да жакшы, жалыны да жакшы, зыяндуу заттары дагы жок экен. Эми биз өзүбүз ушу мештерге, печкелерге жагып көрдүк. Бүгүнкү күндө айттым ошол. Ошондуктан биз жаккан үчүн биз айтып атабыз. Жакшы көбөйт экен, сапаты жакшы экен депчи. Ошол эми элдер дагы коркпой эле алса болот бул көмүрдөн. Ошол басып түшөт. Эми эртеңки күнү мисалга 15 машина биз Нокат районуна алып барабыз. Анан бүрсү күнү кайрадан 15 машина бул Кара Суу районуна азыр заявка берет. Ушинтип ар бир райондорго ошол бере турган болуп атабыз. Эртең ушу 8 машина мисалга Каракулжа районуна жетпей калган болсо, дагы заявка түшө турган болсо, дагы канча машина керек болсо, дагы даярбыз. 10 машина болсо 10 машина, 15 машина, 15 машина алып келгенге биз ушул иштерди уюштурганга биз даярбыз. Азыр көмүр эмне нерседен арзан болот атат, элге ошол сыры болот да. Мисалы үчүн транспорттор мамлекеттикке да ошол жөнүндө айтып. Эми мындай, биринчиден ушул Саякса деген жоопкерчилиги чектелген ишкананын көмүрү ошол жерден бизге 2 сомдон берип атат. Көмүрдүчү. Ошол 2 сомдон берип, ошол жол кирасы менен келгиче ошол 100 сом, 2 сом 50 тиын, 2 сом 80 тиынга туш келип атат. Ошондуктан арзан көмүр болуп атат. Мисалга Алайдыкы ошол ордунда ал жерде 100 сом 50 тиындан берип атат көмүрдүчү. Анан эми 250 километр, 300 километр алып келгиче жанагыдай 500 сом 50 тиынга чыгып кетип атат да, 5 сом. Айылдарга деле ошол баа туруктуу сакталат да, себеби азыр биз уюштуруп атабыз азыр. Мына машиналарды бардык ушул райондогу жанагы жайыт комитеттерге келген машиналар экен. Ушуларды биз уюштуруп, соляркасын өз куюп берип атат ошол жер айыл өкмөтү үчүн. Көмүр керек болгон болсо. Ошонун негизинен дагы көмүрдүн баасы азыр күндө көтөрүлбөй жатат. Кореядан 2 сомдон алып атабыз. Жеткизи бериш үчүн 1 сом кетсе, ошол 100 сомго такалып атат. 5 сомдук көмүр эмне болот эми ал арзан булган жакшы көмүр дегенден кийин ал токтойт да. Жок, ал деле бере беребиз. Эми каалагандары 5 сомдон алсын, каалагандары 100 сомдон алсын. Эгерде 100 сомдорду эл көбүрөөк ала турган болсо, биз айттык, аны камсыз кылып беребиз. Бүгүнкү күндө ошол Саякса Аска жоопкерчилиги чектелген ишкананын ошол базасында 3000ден 4000 тоннага чейин көмүрдүн бар, запасы бар. Кеттик. Кече күнү бир чыпта апарып текшерип жагып көрдүм, өзүмө кандай экенин. Көрүнүшү майда начар болгондуктан текшерүүгө апарып көрдүм бир чыпта пробага эле. Күйүшү жакшы, чогуу жакшы. Бүгүн келдим, 1 тонна алып кетейин деп. Жагат экен, жакшы экен. Жанагы элдер терс комментарий бергендерче эле эмес. Жакшы, рахмат президенттин жарлыгына, башкасына. Жакшы экен көмүр, жаксаңыздар болот. Жагып пайдаланып атабыз. Башка айылдаштарыңыздарга да сунуштайсызбы? Сунуш кылабыз, Кудай кааласа. Өзүнүн айыл өкмөтүнө бир машина алып кетип атабыз, суранып эми. Кеңешке. Элдер дагы жагып көрүп, өздөрү айтышат экен комментарийлерде. Орунга отургузуп ушундай кылды эле элдин ишеничин актап, аябай жакшы президент болуп атат. Мага дагы аябай жагат, менин туугандарыма жагат, жердештериме жагат. Бардык мына кыргыз элинин бардыгына жагып атат. Жети дубанын кайсы жактан сурасаң дагы бардыгы ушул президенттин иштерин аябай жакшы кылат. Арзан көмүр келиптир. Ооба, ушу мына биздин ошол президенттин телевизордон айтканын уктум эле. Айылдарга, аймактардын бардыгына быйылкы жылы элдин алабалын оңдош үчүн мына кымбатчылык болгонго жараша ысык, жылуу үй менен ушу көмүр менен камсыз кылабыз деп ушундай деди эле. Ошону телевизордон угуп ишенбей калдым эле. Бирок чын эле мына жерде биздин райондун борборуна жакын жайгашкан Биймырза айылындагы жайгашкан Кулун ата мындай машинага май куюу жайына төгүлгөн көмүрдү өз көзүм менен көрүп, мен ушунчалык ыраазы болдум. Рахмат ушо биздин президентке. Мен ушу жерден 1 тонна көмүр алайын деп келдим. Азыр мына жерде келсем, райондун акими бар экен, губернатор бар экен. Ушул көмүрдүн алып келген
берди. Биздин айыл башчыбыз, айыл өкмөтүбүз бар экен Каракулча районунун. Бардыгы ошо элдерге канча алабыз десе ошончого жараша ала бериңиздер деп уруксат берип атат. Мен ушунчалык ыраазымын. Азыр мына эми кичине убактылуу болушу мүмкүн. Мына кымбатчылык азыр баардык нерсе, продуктулар кымбат болуп атат. Ушу убактылуу боло турган нерсеге биз чыдашыбыз керек. Садыр Жапаровду кыйнап эле эмне мына кымбат болуп атат, эмнеге арзантпайсың деп муну кыйнабашыбыз керек. Кичине чыдашыбыз керек. Ушу мына үй жок дегенде үйлөрү жылуу турсун деп баардык продуктту кымбат болсо дагы көмүрдү арзандатып айылдарга берип койгонуна чоң рахмат. Ушу Садыр Жапаровго аябай ыраазымын. Мен Курманкулова Алтынкан Мадираимовна.